Ысык Ата айыл аймагы тоолуу аймакта жайгашкан. Анын жалпы аянты 220 000 чарчы километрди түзөт. Курамы 9 чакан айылдардан турат. Калк мал чарбачылык жана дыйканчылык менен алектенет. Айылдын социалдык экономикалык өнүгүүсүндө жылыштар бар болгону менен толгон көйгөйлөрдү жашырууга болбойт. Анткени айыл аймагы социалдык жактан жана инфраструктурасынын жакшырышы боюнча бир кыйла кейиштүү абалда. Буга анын бюджетинин жана киреше бөлүгүнүн аздыгы себеп. Союз тарагандан кийин Т-90-жылдардан бери бул айылда бала бакча жок. Келечек ээлеринин билим жана тарбия башатынын жоктугу бул демек келечектин пайдубалынын түптөлбөй жаткандыгы. Анан эми ошо бала бакча жок, биздин айыл аябай ошо өзгөчө жаш келиндер, ошо жаш үй бүлөлөр аябай кыйынчылык туудуруп атат. Эгер бала бакча ачылса, бир 20 штат ачылмак, ошо жаштар жумуш менен камсыз болмок. Андан тышкары мына биз 30 километр жакын жерде турабыз Бишкектен. Бул жакта жумуш жок айыл жергесинде. Анан ошо айыл жергесинде жумуш жокко байланыштуу Бишкекке деле барып келип иштешмек. Анан ошондо дагы ошо балдарын калтырар жер жок. Аябай көп кыйынчылыктар туудуруп атат да, жаштарыбыз иштей албай атат, эмгектен албай атат. Биз ушу жакын жерде турсак дагы бала бакча жок, бизге аябай көйгөйлүү маселе ушул болуп атат. Андан тышкары мына балдарыбыз көчөдө ойноп атат, ар кайсы антисанитария жерделерде ойноп атышат. Мына иттер, мал өткөн жерлерде ойноп атышат. Балдарыбыз ойной турган, жада калса бала ойной турган аянтчалар да жок. Мына ошон үчүн биз ошо жаштарды көрүп алып, ушулардын келечеги кандай болот, ушу өкмөткө биздин деле балдар бала болуш керек, ушу биздин балдарыбыз деле өкмөттүн келечеги болуш керек, Кыргызстандын келечеги болуш керек. Ушу бизге да ушу көйгөйлүү маселебизди чечип берер деген биз үмүт менен атай кайрылып атабыз. Андан тышкары мына биз деген Сооронбай Шарипович Жээнбеков мына азыр биздин президентибиз, биз аябай кубанычтабыз. Биз ошол кишинин программасында биздин айылдын алмалуу айылына бала бакча курулуп берет деген ушу программасына киргизилген немесин пунктун көрүп алып туруп, биз аябай кубанычта болуп, ушул кишиге аябай үмүт менен ушул кишини колдогонбуз. Анан эми ушундай терең үмүт менен азыр ошо ишенип атабыз өкмөткө. Бизге ушу бала бакча маселесин чечип берсе абдан жакшы болот эле. Ушул жаштарыбыз, бала чакаларыбыз ушу бала бакчада тарбияланып, таза жерде ойноп, жакшынакай тарбияласа деген оюбуз. Бала бакчанын жоктугу ата-энелер үчүн дагы чоң кедергисин тийгизип жатат. Балдарын калтырууга мүмкүнчүлүгү жоктугунан көпчүлүк жаш энелер иштебей, социалдык шарттары начарлагандан начарлап барат. Бөбөктөр дагы мектепке чейинки тарбия жана билим албагандыктан кийин мектепте окуусу да алгалай албай калышы бышык. Айыл аймак боюнча жалпысынан 552 бала бакчага бара турган курагында. Мен өзүм 4 балам бар. Турмушка чыкканыма 9 жыл болду. Ошо 2 балабыз уже мектепте окуйт. Ошо 2 бала чоңойгончо садикке берели деп аракет кылганбыз, бирок бере албай калдык да. Анан бул 2 кичинекейимди үйдөн өзүм эле иштебейм, жолдошум иштейт. Анан ушу садик болсо бизге жакшы болмок. Мен өзүм да иштемекмин, высшее образование менен үйдө отурам. Ушунан садик ачылып калса, Кудайым буйрса, ушу балдарыбыздын келечегин ойлоп садикке берет элем да. Садик болбой эле баланы мындай өнүктүрүүсүн жакшы кылат да. Садикке барган бала менен үйдө отурган баланын айырмасы бар. Бала бакчанын Союз учурунда салынган имараты бар. Бирок ал менчикке өтүп кеткен. Аны кайрып алууга болот, бирок анда учурда мүмкүнчүлүгү чектелген жардамга муктаж үй бүлөлөр жашашат. Анын үстүнө имараттын пайдалануу мөөнөтү бүтүп, эскилиги жетип, авариялык абалда. Бала бакчасынын имараты азыркы учурда кооптуу абалда. Бирок кооптуу абалда болсо дагы ал жерде биздин 4-5 үй бүлөбүз бар. Жана мүмкүнчүлүгү жактан чектелген үй бүлөлөр жашайт. Аларга биз өзүнчө жер үй салганга участоктарын бөлүп берсек дагы азыркы учурда алардын үй турак жай салууга мындай мүмкүнчүлүгү жок. Анан аларды дагы биз мындай түшүнүп жаңы үй салып берүүгө дагы шарттары жок да. Аларды эчке чыгара албайбыз да. Наоборот, биз айыл өкмөтү аларга жардам беришибиз керек да. Анан эми бул көйгөйдү такыр чече албай биз көп жерге кайрылганбыз, проект жазып, эл аралык атайын уюмдарга дагы кайрылганбыз. Тилекке каршы эч кандай чечилбей келе жатат. Өкмөткө дагы кайрылып келатабыз. Мына эми өткөн айда акимчиликке дагы кайрылдык. Анан алар ошо
эл аралык уюмдарга да кайрылып силерге жардам беребиз деп айтып атышат да, жооп берип атышат. Аларга да рахмат. Ошо чогуу иш алып барсак жакшы болот эле. Анан биздин көйгөйүбүздү ушу азыркы учурда өкмөт дагы угуп жардам берсе жакшы болот эле да. Балким биз туура багытты таппай жатабызбы же тийиштүү фонддорду билбей жатабызбы, уюмдарды ушу жардам берсе жакшы болот эле. Бул көйгөйдөн тышкары билим берүү жаатында дагы бир орчундуу маселе Нооруз айылында окуучулардын билим алуу шартынын жоктугу, азыркы окуп жаткан абалынын талапка жооп бербегендиги. Мурунку эски мектептин имараты таптакыр эле жараксыз абалга келгендиктен бузулуп, анын жанындагы спорт залды бөлмөлөргө бөлүп, эптеп класс кабинеттерди ачышкан. Мында айыл окуучуларынын жарымы гана окуйт. Ал эми жарымы болсо өйдө жактагы авариялык абалдагы кичинекей имаратта билим алып жатышат. Орто орто мектебинде 150 окуучу окуйт. Азыркы убакта 150 окуучу окуйт. Мурунку эски мектебибиздин ордуна азыр жаңы мектеп салынып атат. Ошол эски мектебибиз 1967-жылы салынган. Ошол мектебибиз аябай эле жараксыз болчу. Жаракка кетип, трещина немчесинин заключениясы дагы бар. Ошого карата мына жаңы мектеп салынып атат. Эми бул мектеп болсо, могу азыркы биз турган мектеп бул мурун айылдардын жаштарына спорт зал деп салынган болчу. Бирок ошол спорт залдын ордуна биз жанакындай класс кылып, 3 класс катарында ушул жерде окуп атышат. Мектеп 2 сменде жүрүп атат. Жалпы боюнча эми азыр айтып кетсем, ошол мурунку көрүп кетсеңер да болот. Могу сүрөт боюнча мынакей мурунку мектептин акыбалы кыш мезгилинде тартылган. Ошонун ордуна азыр могу жаңы мектеп салынып аткан. Анан экинчи корпус могу мурунку жаракка кеткен мектебибиз. Ушул мугалимдер ушул шартка карабастан эмгектенип иштеп жатышат баардыгы толугу. Эми мен айтарым ушул мектепти эртерээк салып бүтүрүп берсе бизге ошо жакшы болот эле. Ушу үмүттөнүбүз, күтүп жатабыз. Жакшы шартка, азыркы заманга балка карата мектебибиздин жанакындай спорт залын, ашканасын, мектептин жаңы инновациялык технология менен колдонуп ушу мектепке салып берсек аябай сонун болот. Азыркы заманбап шарттагы мындай көрүнүш сөзсүз түрдө өспүрүмдөрдүн толук кандуу билим алуусуна тоскоол болууда. Мындай абал окуучулар үчүн ыңгайсыздык жаратып жатат. Тар, кичинекей класстарда окуп жаткан балдардын абалын жөн эле коелду. Алар ашкана, спорт, актовый зал деген эмне экенин билишпейт. Бул жагдай керек болсо бийик тоолуу алыскы аймактарда дагы жок болсо керек. Ушундай кичинекей школдо окуйбуз. Канча жылдан бери школа салына элек, биринчи жолу салынып атпайка. Мурдагы школда магазин болчу. Анан школа болгон. Биз спорт зал эме дегендерди, актовый зал тиги боларды көрө элекпиз, андай бизде жок. Чоң школа бүтсө деп баарыбыз эле ошо чоң школду күтүп атабыз. Ошо 3 жыл мурун мектеп көйгөйү боюнча айыл тургундары тиешелүү жерлерге кайрылышкан. Бирок ал өткөн 2017-жылга чейин чечилбей келген. Былтыр өкмөттөн акча каражаты бөлүнүп, мектептин курулуш иштери быйыл башталды. Жаңы окуу жылы башталганда ишке кирет деген элдин чоң тилеги бар. Өкмөттөн акча каражаты туура жана убагында бөлүнүп турса, жаңы мектептин курулушу үзгүлтүккө учурабастыгын бул имаратты куруп жаткан курулуш фирмасынын жетекчиси билдирет. Бул мектеп Нооруз айылындагы мектеп 100 бала, 100 окуучуга эсептелген мектеп. Биз 2016-17 октябрь айында баштадык. Проектный сметный документациясы менен алганбыз, 20 миллиондук эсептелген. Бул жерде 4 класс, ар бир класста 25 баладан, медициналык бөлмөсү бар, столовый кухнясы менен эсептелген, спорт залы бар жерде. Заман бүт материалдын бар тең быйыл ушу азыркы замандын эмесине эсептелген да, бар тең ошо талабына ылайыкталган эме. Биз ошол эмеден смета проектин эч кандай эметкен жокпуз. Кошулган жок, ошол проект менен бекитилген проект менен салып атабыз. Бизге деген азыркы убакта 6 миллион 598 миң сом которулуп берилген. Анан ушул эмеде айда дагы кошумчасын беребиз деп атат. Эме боюнча ушул жылы деп бүтүрүп бергиле деп бизге талап коюшкан. Анан эгерде баары тең ошол убагында биз убагында акчасын которуп турса эле биз аракет кылып атабыз. Ошо быйылкы жыл сентябрь айына бүтүрүп берели деп. Ысык Ата айыл аймагындагы дагы бир социалдык көйгөй калктын саламаттыгы үчүн шарттардын жолго коюлбагандыгы. Аймак боюнча жалпысынан 5 фельдшердик акушердик пункт жана 1 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараты бар. Алардын дээрлик көпчүлүгүнүн абалы жана дарылоо шарттары бүгүнкү күндүн талабына жооп бербейт. Ага карабай медициналык кызматкерлер элдин ден соолугу үчүн болгон аракетти жумшап, тейлөө жүргүзүп келишет.
Үй бүлөлүк дарыгерлер борбору айыл аймагынын административдик имаратынын бир бөлүгүндө жайгашкан. Бул дагы тар болуп, чоң ыңгайсыздык жаратып жатат. 9 айылдын расстояниялары аябай алыс, ортодо маршрутка жүрбөйт, бир зданияда турабыз, айыл өкмөтү дагы, скорый помощь дагы, ГСВ дагы, милициясы дагы, почтасы баары бир зданиядабыз. Дайыма эле айтып эле келебиз, бизге өзүнчө здания берсеңер деп. Анан бизге өзүнчө үй бүлөлүк дарыгерлер тобу болгондон кийин өзүнчө здания болсо болмок. Анан шартка байланыштуу дейт, баары тең эле. Күтүп атабыз. Медсестралар да жетишпейт, лабораторияларыбыздын аппараттардын баары эски. Мисалы үчүн мектептеги окуучулардын көбү анемия менен оорушат. Ошол анемияны бул жактан кичине болсо да дарылаганга шарт жок. Айыл жеринде, элет жеринде негизи эле көп нерселер жетишсиз да. Бизге ушундай бир стационарный бир хотя бы бир 10 койкалуу стационар ачып берсе абдан жакшы болот эле. Карыларыбыз деле сырт жака, алыс жака бара алышпайт, ушул жерден дарыланып, көп эле азыр давление деген оору менен оорушат. Алдын деле үйдөн деле кээде условия болбой калат. Ал эми бул жакта эгерде бизде стационар действительно ачылып калса, алар деле дарыланып бир аз кичине ден соолугун карайт эле. Мындан сырткары аймакта жалгыз маданият үйү болсо, анын да иштебей тургандыгы. Ичи сырты менен авариялык абалга келген. Толугу менен оңдоп түзөө иштерине муктаж. Айыл эли маданий иш-чараларды өткөрүп, жана бул жерде ар түрдүү өздүк көркөм чыгармачылык иримдер иштеп турса жаман болбосо эле. Бул тендер менен 5 жыл мурун азыр жанагы бүт баардыгы тендер менен өтөт. Госзакупка деген закон бар, ошол эки менен өткөн. Ал тендерди уткан кишилер келип туруп, акчаны алып 2 миллион 600 миң сомго ошол экини жасап беребиз деп чала жазап алып туруп кетип калган. Акт прием передача жок. Анан кийин аны биз сотко берсек, жарым жыл, 1 жыл сүйрөп, эртең бир күнү деп жүрүшүп, анан кийин карабай коюшкан. Муну подрядчиктер дагы эчтеке иш бүтүргөн жок. Анан кийин биз буларды сотко берели десек, азыр сотко кайрылсаң дагы сот 10% сотко акчасын төлөп беришиң керек. Заявление жазып, иск берген киши 10%-ын төлөп бериш керек сотко. 10%-ын төлөш үчүн мен 260 миң сом ушул эки бир гана клубтун эмесин бергенге акча керек. Анан ал 260 миң сомду бу жерден сессиядан, депутаттардан карап ушул экини сотко берели десек, 260 миңге сотко берип, муну сот качан бүтөт деп күтүп отурбай, андан көрө 260 миңге 2 айылга свет коюп коелу деп, мынакей түнкү жарыктандыруу деген ночное освещение свет коюлуп атат. Демек, маданият үйү калды ошол. Маданият үйү турат. Бул жерге даже эмелер келген. Турциядан бир чоң швейный фабрикасы бар кишилер келип, ушул экини бизге арендага бергиле. Биз бу жерге швейный цех салалык. Ушул жердеги кыз келиндер иштеп, акча табышсын, силердин айыл өкмөткө да налог түшөт, биз экспорт чыгарабыз деп сүйлөшкөн. Бул клубтун иши сотто болгон үчүн мен аларга бере алган жокмун. Айыл аймагынын дагы бир көптөн бери чечилбей келе жаткан көйгөйү 2536 гектар жеринин убагында токой чарбасына өтүп кетип, туристтик базалардын ачылбай, кен байлыктарды иштете албай жаткандыгы. Мындан да тышкары бюджеттин аздыгы. Бюджетибиз баягы биз дотационный айыл өкмөт болгондуктан акча каражаты аз болгон, ошон үчүн көп нерселерди кылганга эмес жок да. Бюджет негизи 7,5 миллион, 7,5 миллиондун 3,5 миллионун бул Министерство финансовдон жанагы выравнивающий грант деп берилет. Бул жана коммуналдык төлөөлөр, свет, айлык ушундай эмелерге статьяларга каралат.
киреше булактары бизде негизи жердин налогу, анан бул жерде бир кирпичный завод бар, ошондон налог түшөт. Лыжный базалар бар, эми лыжный базалардыкы биздики 3 лыжный базабыз бар. Бир лыжный база, Норус лыжный базасы бул иштебей турат 2 жылдан бери. Андан салык түшпөйт. Эми ал бул администрация президенттин эмеси, бул жакта оңдоо иштери жүрүп, ошо менен иштебейт. ЗИЛ лыжный база болсо, ал бизге айыл өкмөткө караган болгон 4 эле гектар жери биздин айыл өкмөткө караган жер, калган жердин баардыгы лесхозго карайт. Токой чарба жерине карайт. 9 булак лыжный базасы деле ушундай бизге 2 гектар жери карайт, калган 100 гектары Токой чарбанын жери. Ошол Токой чарбага өтүп кеткен жерлер бизде 2556 гектар жер 1999 жылы өкмөттүн токтому менен Токой чарбага өтүп кеткен. Ошол жерлерди дагы кайрып алсак, биздин айыл өкмөткө дагы мындай жардам болот эле. Бюджетибизди толтурганга өкмөттөн баягы тегиздөөчү грант алып отурбай, азыр бара-бара эмени уравнивающий грантты азайтууда өкмөт. Эми үчүн ушу Сыгат айыл өкмөтү дотациядагы айыл өкмөтү болуп калган себеби, бирден бир себеби дагы биздин ушу жерлерибиздин көпчүлүк жерлери мындай аянтыбыз чоң болгону менен көп жери Токой чарбага өтүп кеткен да. Токой чарбага өтүп кеткендиктен ал тийиштүү салыктары дагы ошо айыл өкмөттүн эсебине түшпөй калат экен. Себеби ал Токой чарбанын өзүнчө мыйзамдары бар экен, ал жерлерди кандай колдонуу өзүнчө тартиптери бар экен да. Анан биздин ушу лыжалык базаларыбыз бар. Атайын аки таш чыга турган чоң бир 50 жылдык карьер бар, могу Таш башаттын өйдө жагында. Аны дагы иштетели деп аракет кылсак, тилекке каршы ушул мыйзамдар бири-бирине туура келбей, иштете албай, ушу ишканалар ачылбай, анан кийин айыл өкмөтүнө тийиштүү салыктар да түшпөй жатат. Бирок айыл өкмөттү ушу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Мына 2 жыл мурун аки таш заводун ачалы деп инвесторлор келгенде көп маселелерди чечип беребиз деген. Бирок ошол жердеги эле айыл тургундары баягы аксакалдар чыгып, ошо айыл тургундарына түшүндүрүү иштерин жүргүзсөк дагы алар каршы чыгып, биздин иче турган суубузга кооптуу болуп калышы мүмкүн деп токтотуп коюшкан да. Өкмөткө да кайрылып, тийиштүү жерлерге кайрылышыпчы. Эми кайра жандандыралы десек, ошо эл менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, аларга дагы түшүндүрүп бериш керек болот. Айылда жаштарды спортко тартуу жана машыктыруу боюнча да шарт жок. Анткени аймакта бир да спорт комплекстери же топ ойночу аянтчылар, күрөш жана башка спорттун түрлөрү боюнча машыгуу залдары жок. Өспүрүм курактан башташ керек экен биринчи. Анан ошо спорт залыбыз жок. Былтыр биткен могу спорт залдын бир классын ачып, күрөш ачканбыз. Бул айылдан, анан тиги экинчи ишке суудан, Норус ишке суу 3 айылдан болуп балдар келип катышкан. Тренери Байгазаков Кантемир болчу. Анда жакшы тренер да. Анан быйыл бияк мектеп курулуп калып, аркы мектепти бусканга байланыштуу ал жабылып калды. Эми ошол балдар азыр өзлөрүн өнүктүрө албай калды да. Анан тиги айылдын балдары болсо машиналарын жалдап, тиги Арашандан спорт залга барып, ошол жака тренировка кылып атышат. Биздин балдар ушу бара албай атышат, ата-энелердин немелери жок болупчу, каражатчы. Унаа жок. Күн жылымдап жаз келип, бардык аймактарда айдап себүү иштери кызуу жүрүп жаткан убагы. Бул өнөктүктөн четте калбай, айылдагы дыйкан фермерлер өздөрүнүн үлүш жерлери, айдоо аянттар менен алек болууда. Мында дагы алардын бүжүрмөн иштерин артка тарткан үрөөн маселеси бар.
үйрөндү эми элдер канттан алышат да, биздечи баягы мистен алышат, дарыланган буудай алышат, арпаларды алышат дарыланган. Алар эми кымбатыраак болгондуктан элдин баары ала албайт экен да анычы. Анан баягы өздөрүнүн эле баягы сээп жүргөн эмелердин арпаларын себишет, буудайларын себишет. Анан түшүмдөрү жакшы болбой эле баягы ойдогудай болбойт да. Анан дарыланган арпа алалы десе ал кымбат. 25 сомдон ушуга чейин чыгып атат да акчасы. Анан основном анан арпадан кийин эле мына картошканы көп себет бизде. Картошканы бизде жакшы чыгат, Пикассо картошкасы аябай жакшы чыгат да биздечи. Мал чарбачылыгына басым жасаган айыл эли көбүнчө уй багышып, сүттөрүн саап өткөрүшүп күн көрүшөт. Күнүмдүк тиричилигине сүттү соодалаган калк үчүн анын баасы албетте маанилүү. Айыл жергесинде бүт эле айылда эми элдер караган эле уйларды. Уйдун ошо сүтү менен светибизге деле ошонун акчасын төлөйбүз. Продуктубузга деле, балдарыбыздын кийим кечесине деле, кайра эле ошо малыбызга чөп алабыз, жем алабыз, кышка даярданабыз. Бүт эле тиричиликтин баары эле ушул уйдун сүтү менен эле. Анан кийин ушул уйдун сүтү аябай арзан да. Жайында болсо такыр эле түшүп кетет. Шаарда тиги жанагы эмелердин сүт азыктарын кайра иштетип чыгарган эмелерин карасаң, продукциялар кымбат. Биздики эле такыр көтөрүлбөй койду да. Ошо сүттү кичине көтөрүп берсе, элдин да кичине жашоо тиричилиги кичине оңолобу дейм да. Ошо жакшы болот эле да аябайчы. Бул кыйынчылыктарга карабай, айыл эли өз арабасын өздөрү тартып, тиричилигин улантып келишет. Илгери үмүт, асыл ой максаттары алардын дилинде. Өткөн жылы бир катар жакшы иштердин бүткөрүлгөндүгүн айткан айылдык кеңештин эң жаш депутаты айылдын келечегинин кең экендигин белгилейт. Дотационный айыл өкмөт болсок дагы биргелешип бюджетибизди карап, былтыр мына ар бир айылга ушу анча акча бөлдүрүп жолдорубузду оңдоп алдык былтыр. Норус ичке суу айылына ошо 100 000 сомдон 200 000 сом бөлүндү. Жолубузду ошо жасап спонсорлордун элдин күчү менен эметип алдык, бүтүрүп алдык. Анан кийин быйыл дагы ошо бюджетибизди карап, быйыл ошо айыл жанагы жарыктандыруу менен эме кылалы деп атабыз. Могу экинчи кварталда Кудай буйрса 150 000 бөлүндү. Жолдон башка дагы айтып Былтыр трактор алдык. Жайыт комитетине ошо 500 000 бөлүп берип, былтыр трактор алдык. Андан башка сууларыбызды оңдоп алдык, башка айылдаргачы. Анан биздин айыл боюнча ошо жолубузду оңдоп алдык былтыр. Быйыл ошо освещение коелу деп атабыз айылыбызга. Шыгылып дотационный болсо дагы ушул аракетибизди кылып атабыз. Эми проблемалар көп, аны айта берсе көп да. Анан ошонун баарын биз эме кылып, баягы акчаларды анча болсо дагы ошолорду аракет кылып бөлүштүрүп эме кылып атабыз да. Айылда эмгегинен баар тапкан иштерман адамдар жок эмес. Канчалык түйшүктөр жаралса дагы, каалаган ишиңдин өтөсүнө чыгып, ойлогонуңду орундатса болот экендигине ынанса болот. Ысык Ата айыл аймагынын ичке суу айылы тоо этегинде жайгашкандыктан бул жер дыйканчылыкка жана багбанчылыкка абдан ыңгайлуу. Ушул айылдын тургуну Кубанычбек Ниязалиев өзүнүн чакан жерине 400дөн ашык алма көчөттөрүн отургузган. Багбанчылыктын сырын жакшы өздөштүргөн дыйкан кыйыштыруу жол менен бул жылы дагы алманын сортун жакшыртууга аракеттерди көрүп жатат. Мындан 15 жыл мурун бул жерге алманын түрдүү жаш көчөттөрүн отургузушкан. Алар бой тиреп өсүп, ар жыл сайын күзүндө 20 тоннага жакын түшүмүн берет. Алманы өстүрүүдө ар түрдүү органикалык жер семирткичтерди колдонбостон табигый таза өстүрүп жатышат. Анткени бактар тигилген жердин топурагы семиз. Урмат атасынын ишин улантып, алма бакты учурда өзү карап, камкордук көрүүдө. Сырын үйрөнгөнүбүз биз ошол кандай багыш керек алманы, кандай уход кылыш керек, ушуларга кандай мамиле кылыш керек, ошолорду үйрөндүк да. Көбүнчө биз үйрөнгөнүбүз мына кыйыштырган жагын үйрөндүк да. Себеби эң оор ушу кыйыштырганда, себеби алманы билбесең оорлук кылып аласың же мөмө бере турган жагын кыйып аласың да. Себеби мунун да эркек ургачысы болот, эме жагын кыйып алсаң мөмө бербей калат. Ошондуктан ошол атам көбүрөөк айтат да бизге, ошо силер дейт көбүрөөк көңүл бургула кыйыштырып атканда дейт да. Себеби көбүрөөк көңүл бурбасак,
Ал эми аларды кыркы берсек көп эле оорулуу болуп калат же түшүм бербей коет да көп. Ошондуктан ушул жагын көбүрөөк бизге басмырлап үйрөтүп кетти. Анан ар бир түбүнө көңүл бургула, түптөрүн жумшартып тургула дейт да булардын. Анан түптөрүн жумшуртуп бир сырлары ушулда да. Анан ошон үчүн бул алма болду да. Ошону бул түптөрүнө жанагындай темир дат баскан. Эски темирлер бар, эми көп киши колдонбой ыргытып, консерва банкалары көп темирлүү тезектер бар, ошолорду коротпостон түптөрүнө көмдүрөт да ар биринин түбүнө. Себеби анын пайдасы өзү бул темир керек экен да алмагачы. Кээде мындай мык кагып коет карап турсак. Анан биз сурайбыз, кызыгабызбы, эмнеге мык кагып атасың? Себеби ал киши айтат да, мунун какканда бул темир керек буга, витамин дейт да. Себеби адамга кандай витамин керек болсо, буга дагы ошо керек дейт да. Себеби өтө пайда болот дейт. Анан ошо кишинин айтканын угуп эле ошолорду жасайбыз да, артынан ээрчип. Кандай эмгек кылса биз дагы ошол. Бул дарактар ошол 93-жылдан баштап келатат да. Кайырса бул айылдын келини. Ал бул жерде тигүү цехин ачып иштетейин деп жатат. Айылдагы кыз келиндер шаарга барып убара болбостон, бул жакта эле буйртмаларды алып тигип беришсе, жумушчу орундарда камсыз болот эле дейт. Биз бул айылга мен өзүм ак өргөдө 6-7 жылдан бери швейный цех иштетем. Анан ушул жерге турмушка чыгып, ушул жерге айыл жерине жумуш кылалы деп цехти ачканбыз. Анан ошо азыр жаңы ачып, ошо эме кылып атабыз. Калоочуларды жумушка чакырып жатабыз. Буюрса иштечүлөр болсо, бияка ушу чоңураак эле ишкана ачсакпы деген оюбуз бар. Айылга эмнеге жакшы эле пайдасы бар, потому что деген бул жактан айылга барышат, шаарга барышат, 1 сааттык жол, келишет 1 сааттык жол кечиндечи. Биз ошол дубара болбосун деп бул айыл жерине кирип чыгып иштей беришет депчи. Ошондой максатта алып келип атабыз да. Айлыгы шаардыкындай эле болот мисалычы. Шаарда кандай тапса, биякта деле ошондой. Айыл тургундарынын өз ишкердигин көтөрүүгө, аны менен катар айылдын турмушун оңдоого кылып жаткан аракеттери өз жемишин берер. Ал эми Ысык Ата айыл аймагы дотацияда болгондуктан өкмөттөн жана башка чет өлкөлүк долбоорлордон жардам алууга зарыл болуп турат. Андыктан карапайым калктын эң башкы көйгөйлөрү болгон мектеп, бала бакча, оорукана, жол, суу маселелери чечилүүгө муктаж. Эл этелинин үнү бул көрсөтүү аркылуу да дагы бир жолу жаңырууда. Аталган чоң маселелерден тышкары айылдагы башка көйгөйлөрдү эл өздөрүнүн аракеттери, биримдиги жана ынтымак ырашкерлиги, уюштуруучулугу, иштермандыгы, берешендиги, камкордугу менен чечет деген ишеничтебиз.